урматтуу коллегалар, биз мына ОВН системасындагы иштеп жатканыбызга мына кыйла убакыт болду. Мына студенттерден дагы биз жоопторду алып атабыз. Мына кайтарым байланыш катары студенттердин түшүнгөндөрүн же болбосо аткарган тапшырмаларын суроо түрдө же болбосо өздөрүнүн жоопторун мындай кылып жазып атышат. Саламатсыздарбы, урматтуу студенттер, мугалимдер. Биз азыркы учурда онлайн сабак өтүп жатабыз. Лекцияларды, практикалык сабактар аябай кызыктуу болуп атат. Сабактарга активдүү катышканга аракет кылып атабыз. Биз азыр класс жетекчи предметинен практикалык сабак өттүк. Студенттерге кызыктыруу үчүн телефон аркылуу видеолорду, сүрөттөрдү жөнөтүп, ар кандай көргөзмө куралдары менен сабак өттүк. Студенттерге кызыктуу болду деп ойлоймун. Биз үйдө ушул практикалык сабакты лекцияларды окуп, түшүндүрүп бердик. Андан мындай кагаздар менен студенттерге мындай көргөзмө куралдарды жасап, тартып жөнөттүк. Дагы көптөгөн видео сүрөттөрүбүз деле болду. Аларды телефон аркылуу жөнөттүк. Саламатсызбы эжеке, саламатсыздар группа. Мен Эркинали кызы Бибижамиля жана биотехнологиядан Самиева Жыргал эжеке ОВНге лекция жүктөгөн экен. Ошону скачать кылып алдым эле, ошону көрсөтөйүн дегем. Технологиядан лекция. Мынакей. 5-чи лекция дейт. Молекулярная биотехнология микробиологических систем. Деп турат. Лекция толугу менен. Саламатсыздарбы, мен Кыргыз-Өзбек университетинин дене тарбия жана спорт кафедрасынын окутуучусу Садык Шамилов Шахзат. Азыркы учурдагы кырдаалда карантин жарыяланган. Ошол себептен билим берүү тармагы окутууну онлайн түрдө баштаган, дистанттык окутуу. Ошол себептен биз дагы азыр дистанттык сабак өткөнбүз, онлайн түрдө окутуу. Кесиптик коллежинде АЯ группасына сабагым бар эле. Мынакей сабактарды киргизип жатабыз онлайн түрүндө. Мынакей түшүнбөгөн суроолор болсо, бул жерден студенттер түшүнбөгөн суроолоруна жооп алып жатышат жана WhatsApp аркылуу группалардан дагы түшүнбөгөн суроолорун берип жатышат. Урматтуу студенттер, жарандык процесс боюнча силерге бүгүн жаңы тапшырманы таштап койдум. Жаңы темабыздын аталышы өзгөчө өндүрүш, 19-чу тема. Уже силерден жоопторду алдым. 5-6 адам эжеке лекцияны алдык деп таштапсыңар. Силерден суранып кетет элем, ушул лекцияны окуйсуңар. Анан ОВНге киргенге мүмкүнчүлүгү жокторго мен голосовой сообщение кылып туруп WhatsAppка дагы таштап койдум бул тема боюнча кыскача конспектти. Ошо голосовойну дагы угуп туруп, суроолор болсо мага жөнөтөсүңөр. Өзбек университетинин дене тарбия жана спорт кафедрасынын окутуучусу Кадырбек Улуманов. Бүгүнкү күндө болуп жаткан кырдаалга карата карантин жарыялап, баардыгыбыз ар жакта сабак өткөнгө туура келди. Онлайн сабак өтүп жатабыз. Мындай кылып Q.KG АВН 85-тен онлайн сабак өтүп жатабыз. Ошол жерде студенттер менен баарлашып, суроолорду беришип, бизге түшүнбөгөн суроолорду беришип, баардыгы ошондой кылып сабак кызуу жүрүп жатат. Сегодняшнего дня нашего урока по предмету банковское дело называется «Ресурсы коммерческого банка и его капитальная база». На данный момент у нас онлайн учеба, и поэтому, поскольку мы учимся дома, я пользуюсь ноутбуком. И поэтому я написала лекцию по этой теме, и на семинарском мы разделились на 3 команды, то есть на 3 группы. На семинарском мы отвечаем на все вопросы, отвечаем
на лекцию, то есть рассказываем все, что мы понимаем, все, что мы поняли в этой лекции. И отвечаем на несколько вопросов. И делаем защиту своих команд. Как капитан команды я сделала презентацию и слайд-шоу в качестве защиты команды. Презентация называется «Национальный банк Швейцарии», а слайд-шоу «Национальная валюта Узбекистана».